Мына ушул жылан урматтуу мекендештерим, мына көзү дагы кадимкидей көз. Мынандай түшүп келгенде бул ажат чыгара турган жери. Айтайын дегеним, кээ бир жыландардын түрлөрү бар, ал өтө зыян. Аялдар көрсө дагы курсагындагы, боюндагы баланы дагы түшүрүп коюшу мүмкүн. Ошондуктан кээ бир жыландардын түрлөрүн сөзсүз түрдө өлтүрүш керек. Бирок мына жылан эрте жазда чыгат, мен күн сайын тоолорго чуркап ар жылы эрте жазда көп көрөм өтө бул жыландарды. Ижат этип окуп неме кылган учурумда бул көп зыяндуу, баягы жерге зыян бере турган, баягы атайын жүгөрү болуп, атайын өсүмдүктөрүбүзгө зыян бере турган курт-кумурскаларды жеп жок кыла турган мына ушул жылан болуп эсептелет. Ошондуктан кээ бир жыландарды сөзсүз өлтүрүш керек, бирок кээ бир жыландар өтө көп пайдалары бар бизге. Аллах Таала ар бир нерседе касиет, керемет берип жараткан. Без ничего дейт го. Эч нерсе себепсиз бир нерсени жаратып койгон эмес. Анан жыланды өлтүрүп койсо келип өч алып кетет экен, досторун чогултуп келип үйүңө келип алат экен. Ушундай деген бир ырым-жырымдар бар. Ундан коркот экен, дагы бирдеке туздан коркот экен деген маселелер бар. Урматтуу мекендештерим, өч албайт. Бул акылсыз бир жаныбар. Ар бир жаныбарга илимсиздиктин айынан биз ушул абалга түшүп калдык да, ошондуктан диний илимдерди көбүрөөк алышыбыз керек. Кээ бир жыландарды өлтүр десе, кээ бир жыландарды сакта дейт. Ошондуктан биз маани бере турган маселе мына ушул жылан, урматтуу мекендештерим, бул кадимкидей көзү бар, эч бир зыяны жок, мунун уусу дагы жок. Муну өзүңүздөр да ичат этип көрсөңүздөр болот. Мунун эч кандай зыяны жок. Ушул эрте жазда Кыргызстандын тоолорунда өтө көп кездеше турган жыландын түрү болуп эсептелет. Муну азыр биз кое берип коебуз. Кана иштериңе оомат. Мына көзүнүн аягында, урматтуу мекендештерим, кулагы дагы турат. Байкасаңыздар, кулагы дагы бар, көзү дагы бар. Бул кадимкидей, бул мындайча айтканда жаныбарлар сыяктуу эле жаныбар болуп эсептелет да. Бисмилла. Кана бара бер. Урматтуу мекендештерим, түшкө жылан кирсе эмне болот деген темада көз ойлонобуз. Бүгүн түш көп көрөбүз. Жылан кирсе эмне болот, аждар кирсе эмне болот, чирке, чаян кирсе эмне болот десе, эч нерсе болбойт, ачыгын айтканда. Кыргыз негизинде түштөрү жакшы жака жоройт. Түшкө жылан кирсе байлык келет экен, бийлик келет экен, дөөлөт келет экен. Анан түштө жыланды өлтүрсөң, оңунда бир жаман адам өлгөн болот деген сөздөр кептер бизде өтө көп да. Негизинде түшкө жылан кирсе эмне болот? Эч нерсе болбойт. Түшкө карап бир маани максат шариятыбызда динибизде өкүм чыгарылбайт да. Урматтуу мусулман бир туугандарым, негизи ошого карабастан бир түштөрдү айтып коюшубуз керек. Түштөр үч түрдүү болот. Биринчиси жакшы түштөр албетте. Ал эми экинчиси белгилүү түштөр. Белги иретинде берет. Мисалы саарлап жакшы салих адам болсоңуз, таква, олия, алым адам боло турган болсо, түшкө мечитте бирөөнүн пайгамбары түш көрүшү мисалы үчүн, же бир кыздын суда агып кетиши мисалы үчүн, ошол сыяктуу элестер болсо, ошоңда болушу мүмкүн. Бул албетте салих, имандуу адамдарга кирген түш, белгилүү болгон түштөр да. Белги иретинде кирет ал адамга. Ал эми үчүнчүсү, урматтуу мусулман бир тууганым, элес түштөр. Күндүзү бирдекени ойлойсуз, же бир ишти кыласыз, ошо бүтпөй калат. Мисалы туалетке чукур казып атат элеңиз, ошону бүтүрө албай калдыңыз, аялыңыз урушат, ошону ойлонуп эртең кантип казат экенмин, не кылып казат экенмин деп ойлоно бересиз. Ошол нерсе түшүңүздө ошол нерсени казып бүтүрүп коесуз да, туалеттен. Чукурун казып бүтүрүп коесуз. Ошол сыяктуу элес түштөр, күндүз ойлогон нерсеңиз түшүңүздө, түнү түшүңүзгө кирип чыгат. Мисалы ал жаштарда көп кездешет, ошол сүйгөнүнө жетип калат түшүндө, сүйгөнү менен романтика кылып, ал буну кубалайт, бул аны кубалайт, гүл бакчаларда, дарыялардын боюнда сүйгөнү менен өтө көп ойноп жүрөт. Бул албетте элесин айынан келе турган маселе. Бирок жаштыкта айтып коет, ошо сүйгөнүң кирсе, же сүйгөнүңдүн түшүнө сен дагы кирсең, бири-бириңди сүйөт болот экенсиң деген ырым-жырымдарды айтат. Жок, урматтуу мусулман бир тууганым, андай эмес. Бул элес түштөр ошо оюңуздун бүтпөй калган түшүңүзгө кирет да. Биринчи, урматтуу мусулман бир тууганым, эмне түш көрөсүз? Жакшы түш көрөсүз же жаман түш көрөсүз да сиз? Көбүбүз ошондой, жакшы түш көрөбүз же жаман түш көрөбүз? Жаман түш көрсө эмне кылыш керек? Биринчи чочуп ойгонуңуз, жаман түш көрдүңүз, түшүңүзгө бир ужас кирди, же бир жылан жутуп алды түшүңүздө сизди. Анан жылан башка чыгып кетип, оозунан бептеп чыктыңыз, башка жыландын оозуна кирип кеттиңиз, ошону страшный түштү көрдүңүз да ойгонуп кеттиңиз. Эмне кылыш керек деген маселеде биринчи кезекте ошол 3 жолу сол жака түкүрүп, өзүңүз билген аятал курсу болсун, кулхоллах аяталлах самат, бул сүрөлөр болсун, билген сүрөлөрүңүздү өзүңүз окуйсуз дагы дем саласыз. Аллахтан жардам сурайсыз, панах сурайсыз. Эң биринчи кыла турган ишиңиз ушул.
Аллахтан жардам сурайсыз. Жакшы жаман түш көрсөңүз, бул ушундай. Жаман түш көрдүңүз, ошондой Кудайдан сурадыңыз, анан бунун экинчи шарты эч кимге айтпайсыз. Ал жакшы адам болсун, жаман адам болсун, түштү эч кимге айтпайсыз. Жаман түш айтылбайт бирөөгө. Реклама кылып, түшүмө жылан кирди, түшүмдө шайтанды көрдүм, түшүмдө жыланды көрдүм, дагы бирдекелерди көрдүм деп. Болгону эмнеге адамдардын түшүгө жылан кирет? Айрыкча кыргыздарга көп. Неге Европадагы, Америкадагы адамдардын оюна түшүнө көп жылан кирбейт десе, салыштыруу бар да мисалы. Кыргыздарга не кирет десе, себеби кыргыздарда ырым-жырым бар да. Эгер түшкө жылан кирсе, байлык келет деген түшүнүгү бар. Кыргыздарда ушундай түшүнүк болгондугу үчүн жыландарды көп ойлойт. Көп ойлогондон кийин ал түшүнүккө кирет албетте. Ойлой берсең түшүнгө кирет. Сен жөнөкөй эле девушкаңды бирөөнү сүйүп калып кызды ойлой берген, ошо түшүнгө кирет. Жөн эле ташты ойлой берсең, ошо нерсе түшүнгө кирет. Мисалы, пайгамбарыбыз алымга сурап келет го, пайгамбарыбыз түш көргүм келип атат, эч кирбей кой түшүмө десе, анда сен балык, тузалган балык жеп жаткын дейт. Тузалган балыкты жеп жатат, суу ичпеген дейт. Суу ичпей тузалган балыкты жейт дагы түшүндө сууларды, океандарды көрүп чыгат да. Ошол сыяктуу нени ойлосоң, неге муктаж болсоң, ошо нерсе түшүнгө киргендей эле. Бул жерде да ошо кыргыздарда түшүнүк бар, байлык келет деген туура эмес түшүнүк бар. Байлык анда ар бир кыргыздын үчүнчүсү байып кетиш керек, миллионер болуп кетиш керек эле да, эгер түшүнө жылан кирсе. Себеби мисалы туулса 60 жашта, 70 жашта өлө турган болсо, канча жол жылан кирип атат да түшүгө. Миллионер болуп кетиш керек эдем. Жок, миллионер болбойт а, демек ал жалган жөн эле калып. Болгон түшү жакшы жака жоруп коюш керек да. Жакшы жоруп койгонуна байланыштуу бул кыргыздарда ошондой болуп кеткен. Урматтуу мусулман бир тууган, кыргыздарда ошондой окуялар көп. Мисалы, кыргыздар мисалы көчмө калк болгондугу үчүн боз үйлөрдү тигип алып эле ар жерге тоолорго, суу бар жерлерге эле боз үйлөр тигип алып жашап жүргөн. Ошондой окуяларда келет, бир жерде жыланды өлтүргөн экен, жыланды өлтүргөнүгө байланыштуу малдардын, чоң-чоң уйлардын, өгүздөрдү мында арабаларга токуп алып иштеткен го. Ошол жерде бир жылан бар экен, өгүзгө мүйүзүнө оролуп алып, келип ошол жыланды өлтүргөнүн апасы өлтүрүп кетиптир. Дагы бир уламыштар ошондой сыяктуу нерсе айтылып калган. Негизи жылан өч алат экен, бир көргөн адамды 200 жылда сактап калат экен деген. Жок. Урматтуу мусулман бир тууган, өч албайт ал. Ала албайт дагы. Ал жерде сойлоп жүргөндүгү биринчи необычный, адамдарга мындай сестен иретинде көрүнөт. Анан анын уусу тилинде болгондугу үчүн гана коркунучтуу көрүнөт. Мисалы, жолбор тиштейт да ал. Билип эле турасың, ал тиштейт. Мисалы, маймыл ташатышы мүмкүн. Же итиңиз тиштеши мүмкүн үйүңүздө. Сиз билесиз бардык нерсени. Бирок тилде болгондугу үчүн ал коркунучтуу көрүнөт. Тилин ар дайым жыттап, мурду болгондугу үчүн тилин чыгарып ар дайым кайсы жерде не бар билип тургандыгы үчүн. Тишинин учунда ичинде уусу болгондугу үчүн, оозунда болгондугу үчүн, ооз аркылуу зыян бериши мүмкүндүгү үчүн адамдарга коркунучтуу көрүнөт. Негизи коркунучтуу эмес, негизи өлтүрсө сооп дагы болот жыланды. Динибизде ошондой, илимсиздигибиздин айынан ар кандай ырым-жырымдарды, ар нерсе токумаларды өзүбүз ойлоп таап алганбыз. Мээбизге жооп катарында. Бирок негизи ошондой эмес, андай эмес. Түшкө жылан кирсе эч нерсе болбойт, урматтуу мусулман бир тууганым. Болгонугу азыраак укташ керек да. Ал эми экинчи урматтуу мусулман бир тууганым, белгилүү түштөрдү айттык. Ал эми мисалы жакшы түш көрдүңүз, мисалы пайгамбарды түш көрдүңүз, мисалы олияларды, алымдарды түш көрдүңүз, чубакса түш көрдүңүз, мисалы үчүн бир нерсе деп айтып кетти, же бир китепти белекке берип кетти. Мындай жакшы түштөрдү адамдарга айтыш керек. Кимге айтыш керек? Мында дагы. Алкашка айтыш керекпи? Алкаш өзүн да билбей турса. Жок, жакшы адамдарга, салих адамдарга, сизди жакшы көргөн болуш керек ал адам. Сиз дагы аны жакшы көргөн болсоңуз керек да. Сиз жакшы көрөсүз, бирок ал сизди жаман көрөт. Ага айтпаш керек. Ошондой жакшы бири-бириңизди түшүнгөн адамдарга барып, ошо жакшы түшүнгүңүздү айтышыңыз керек. Пайгамбарды түш көрдүм, чубаксарды түш көрдүм деп ошо жакшы түштөрдү айтыш керек. Ошондой экен, урматтуу мусулман бир тууган, түштөргө маани бериш керек. Анан көп уктабаш керек негизи эле. Ислам тарыхында 4 адам өткөн, алым адам өткөн, түштөрдү жоругуш маселесинде. Бүгүн көп ар бир экинчи адам түштө ырый турган болуп калган да. Жок, урматтуу мусулман бир тууган, түштүн көп көрүшүбүздүн негизги маселеси биз жалкообуз да. Көп уктайбыз, көп уктаган адам көп түш көрөт албетте. Мисалы, пайгамбарыбыз канча саат уктаган, сахабалар кандай уктаган, уйкулар кандай болгон, андан кийин таба табииндер, сахабалар кандай уктаган, алымдар кандай уктаган. Абу Ханифа мисалы үчүн биздин мазхаб башчыбыз кандай уктаган, 40 жыл багымдатып дараты менен окуган дейт. Аз уктагандагы алар түш көрүшкөн, көрбөдү эмес, көргөн, бирок керектүү гана түштөрдү көргөн. Пайгамбарыбызды көргөн, алымдарды көргөн, керектүү маселелерди ошо түшүндө көргөн. Бүгүн уктай беребиз, биринчи серия, экинчи серия, үчүнчү серия кылып түштөрдү сериал кылып көрүп салабыз.
Ошондой экен, урматтуу мусулман бир туугандарым, түштөргө маани бериш керек. Ал эгер жакшы адам болсо, салих адам болсо, күчтүү адам болсо, жакшы адам болсо, мага окшогон, бизге окшогондор азыраак укташка аракет кылыш керек, динге, илимге, мекенге ажыра кызмат кылышка аракет кылыш керек. Жөн эле уйку менен өткөзбөш керек өмүрдү. Анан түштү ким жорuyт экен, түштү кимге айтсам экен, мындай түш көрдүм, андай түш көрдүм, жок, бул болгон маселе. Анан түшкө карап туруп бир өкүм чыгарылбайт. Мисалы үчүн экспертиза бир өлүмдү келди, моргдо жатат өлүм, кандай өлүмдү аныкташтырыш керек, ким өлтүргөнүн аныкташ керек сөзсүз түрдө. Ошону аныкташ үчүн кандай кылыш керек, не кылыш керек, экспертизага өлүмдү ким өлтүргөндүгүн, киши колду болду же өзүнө болду, анык факт керек дагы. Текшергенге чейин, мисалы бүгүн күн ысык, өлүк сасып кетет, аны аныкташ өтө кыйын. Анан бир ошо эксперт адам түш көрдү, түшүндө мына адам өлтүрүп кетти, өлтүрдү дагы, анан асып койду арканга. Ал жерде аркандардын издери турат. Демек, ал адам түшкө карап туруп, мен түштө ушул нерсени көрдүм, бул өлтүрүп асып коюптур деп анык түрдө өкүмдү чыгарып кое албайт. Сотко эч кандай ушундай болду деп туруп ишеничти берип кое албайт. Неге? Себеби түшкө карап өкүм чыгарылбагандыгы үчүн, урматтуу мусулман бир тууганым. Бал ары менен чымын, карасаңыз жөн эле бал ары эмнеге конот? Гүлгө конот. Чымынчы эмнеге конушун баарыбыз билебиз, урматтуу мекендештерим. Айтайын деген маселени адамдар дагы ушул сыяктуу чымын балары болуп бөлүнүп кетет да. Чөйрөңүзгө караңыз, чөйрөңүздө балары барбы же чымын барбы? Чымын кайка алып барышын билесиз өзүңүз. Балары кайда алып барышын өзүңүз дагы билесиз. Чымындар кээ бир сыяктуу ал жердеги заңды бул жерге алып барып кыйбатчылар да булар. Ушакчылар. Бир жердеги заңды, мусорду тияк башка жагына алып барып, башка жактагы мусорду тияк алып барып, ушакчылар чымындан айырмасы жок. Балары болгонго аракет кылышыбыз керек. Бал ташып, урматтуу мекендешим. Чымын болуп мусор таштын кереги жок, кажети жок. Бир жылан ар дайым сойлоп жүрүп, көпөлөктү кубулай берет экен. Көпөлөк карап, эмне үчүн мага, мен сен көпөлөк менен азыктанабы жыландар? Жок. Анда эмне үчүн мага зыян бересиң? Себеби сенин учуң жакпайт мага дейт да. Сиздин учуңузду, ийгиликке жетишиңизди, бир чоң чокуларга жетишиңизди каалабаган. Же душмандык кылган эмессиз, же бир мүлкүгө зыян берген эмессиз, эч нерсе кылган эмессиз ал адамдарга. Бирок ошентсе дагы сизге зыян бергиси келген адамдар бар да. Бүгүн качсаң дагы кола бурат дегендей, урматтуу мекендешим, так туура жашабасак, өзүңүздүн мүлкүңүздү туура сактабасаңыз, зыян берем дегендер өтө көп. Кээ бир адамдар ушул жылан сыяктуу эч бир зыян бербесеңиз дагы, бир малына, мүлкүңө бир нерсе кылбасаңыз дагы зыян бергиси келе берет. Алардан Аллах сактасын. Жыландын кабырга келип тийиши эле, кабырдагы жыландардын келип тийиши эле өтө катуу азап берет. Ал эми Америка Вьетнам согушунда ушундай америкалык аскерлерди өтө коркунучтар көп күтүп турган. Бул эмне коркунуч десеңиз, окоптор болгон. Окоптордун ичинде эң көп чага турган мындай жыландар болсун, атайын чаяндар болсун өтө көп болгон. Ал жерде өтө көп чаккан. Ошондой азаптар күтүп турган, урматтуу мекендешим. Бул негизи эле вьетнамдыктар токойдордо өсүшүп, ушундай жыландарды, башкаларды өтө көп уулашып, бул жактан мастер болуп калган, өтө күчтүү болушкан. Айтайын дегеним, урматтуу мекендештерим, жыландарды өлтүргүлө дейт. Жыландарды өлтүрүш керек, башка кылыш керек, ар нерсе кылыш керек деген маселелер да туура бар. Бирок атайын чага турган, өлтүрө турган. Кээ бир эки качтуу жыландарды көрсө бул аялдардын боюнан түшүп калат дейт, башка болуп калат дейт. Анан бир Америкада же Африкада бир аялды жылан жутуп алып өлүп калыптыр дейт. Жыландын дагы көп зыяны бере турган жактары бар. Бирок айтыла турган маселе эмне маселе? Ушул согуш маселесин айтып өтүп атам. Окоптор маселеси. Жердесиз, жердин ичиндесиз, күнөөлөрдүн караңгылыгы, түндүн караңгылыгы, сууктун караңгылыгы, ал жерде жан дүйнөдө жүрөктүн ичиндеги караңгылык бар. Бардык караңгылык биригип келген учурда анан кошумчасына жылан дагы келет сизге. Бул маселеде ойлонуш керек, бул маселеде ойгонуш керек, урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым. Степан. Бул Степан экен. Степан экен аты. Өтө жогушпай экен. Кыргызча аты жогушпай. Эч нерсе кылбайт экен. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, маани берели маселелерге. Бизде Кыргызстандан 3-4 жыландын түрү бар, бирок ал жердегилер чагы өлтүрбөйт. Кайсы уйду көрдүңүз, чагы өлтүрүп койду деп укканын, кайсы койду көрдүңүз, чагы өлтүрүп койду дегенин, же адамды өлтүрүп коюптур дегенин уктуңузбу, укпадыңызбы? Бума жыландар, чакма жыландар, ар түрдүү жыландар бар, туура. Бирок урматтуу мекендешим, коркпош керек. Мусулман коркпойт эч нерседен. Ошондой азаптар күтүп турат. Бул азаптарды ойлонойлу, ойгонойлу. Кабырдагы жыландардан коркойлу, жашоодогу жыландардан эмес. Бир падыша бир жаш жигитке, дыйкандын баласыга
bir meşok, bir kap çayan tavıp gelesин. Tappasan başın ketedi. Tavıp kelginde 3-4 gün vaqt beredi eкен. Бұл бала барып үйіне ойланып, қайғырып, қаяқтан табын bir қап çayan diyemi деп ойланышты баштайды екен. Bir жағынан қайғы басады, қапалық басады. Bir қап çayаны табыш бұл оңай нәрсе емес. Ошол күндөрдө атасы келип, кайгыдалыгынын себебин сурап, эмне болду? Bir кап чайын табышым керек. Болсо абалым оор. Sen кабырларга барып казылар деген азыркы соттордо. Соттордун жана президенттердин кабырына бар. Ошол жерде çayandарды табасын, жыландарды, çayandарды табасын дейт экен. Макул деп атасына айтканы кылып, башка жол дагы жок. Кабырга барып, соттордун жана президенттердин бирөөсүнүн немесин ачат экен да. Бирок атасы айтат экен, ачып, кабыңды салып, кабың толгондон кийин үстүн тезирээк жаап койгун таш-баш менен болсо уулуу çayanдар жер жүзүн басып кетет дейт экен да. Бул барат, кабырды ачат, чындыгында өтө çayan көп президенттердин жана соттордун кабырында. Өзгө жетелүүсүн алгандан кийин үстүн жаап койот экен. Келип падышага берет. Падыша, муну кайдан таптың? Мунча çayanды кайдан алдың десе, бул дейт, падышам, бул эртең сиздин экинчи үйүңүздө чогуу сиз менен дос болуп жашай турган çayanдар. Ол şu казылар менен президенттердин кабырына келген çayan менен жыландар. Себеби сот туура эмес чечимдерди көп чыгарып, көп зулумду кылып, падыша эсе туура эмес чечимдерди көп чыгаргандыгы үчүн кабырда çayan жыландар бардыгы ошолорду ыраазы кылып, ошолор менен жатат. Ошол сыяктуу эртең сиздин дагы абалыңыз өтө оор болушу мүмкүн, коркунучтуу болушу мүмкүн деп ошол жерде үгүт насаат кылганда падыша иманга келет экен. Ак жолго келет экен да. Албетте, урматтуу мусулман туугандарым, кээ бир нерселерди тамырын издештин кереги жок. Андан алына турган сабакты издеш керек. Бул болгон окуя, урматтуу мусулман тууганым, бир устаздардан, бул молдо болуп мечитте кызмат кылып жүргөн устаздардан да. Bir gün günlerden bir gün bir janaza bar deşti. 5'inden keyin janazaga atayın derdик менен чыктым. Janaza okuldu. Ал жакын жамаатка келип, мечитке келип намаз окуп, ар дайым кол берип, салам берип, ар дайым кызмат болсо айтыңыз деп турган жакшы тааныш байке адамдардан болгонуна байланыштуу, анын баласын өз баласы өткөн да. Өз баласы өткөнүнө байланыштуу алардын кабырга чейин чогуу барып кое турган болдук. Бардык, жаназаны окудук мечиттен, кабырга алып бардык. Кабырда турсак дейт, кабырлар казылган, бөркө деп коет, баягы кабырды казган жумушчу адам мени сыртка чакырды. Дамла, молдоке, биз кабырды казыдык. Кабырды каздак, ичинден казып бүтүп, кайра чыгып, кайра түшсөк, кабырдын ичинде 2 жылан турат. Эмне кылабыз? Өзүңүз көрүңүз жүр деп мени алып түштү. Тууру казылат, казылгандан кийин дагы ичине карап казылат. Ошол ичине казылып туруп, коюлуп, кирпичтер менен жабылып, анан бул жагы кайра тилисе дагы чыгып кетпесин деп 2 камаз топурак ташылат да. Ошол сыяктуу түштүп карасак, чындыгында 2 чоң жылан турат. Мен башымды ийкеп баягы атасын караймын. Атасы бир абалда айтпай эле коеюн дедим. Жыландарга карап, силер Аллахтын буйругу менен келген жаныбарсыңар. Билемин,
Билип турамын, Аллахтын буйругу менен келгенсиңер. Бирок уруксат бергиле, биз мәйтти коюп алайлы. Бизге уруксат бергиле, убакыт бергиле деди. Жыландар кадимкидей сөздү чүңгөн сыяктуу Молдокенин турган жерде буту менен кадамы менен эзип турган жердин кычыгына, тешигине киришти баштады. Кирип жаткан учурда экинчи жыландын бир кичинекей дүмү кирип өтөлө экен. Мен аны басып алыпмын. Ушундай бутума каттуу азап берди. Ал азапты бул жашоодо тартып көргөн эмесмин. Бул жашоодо эч бир азап мындай азап бере алган эмес мага. Азабын тарттым го дейт го. Жыландын дүмү кичинекей тийип кетсе, мага ушунчалык каттуу азап берди. Азыр койгон өлүктү койсок, өлүк канчалык азап тартат. Тырмагымдын учунан чачымдын учуга чейин азап берди дейт. Бир дүмү тийип кеткендиги үчүн. Дүмү тийгендиги үчүн ошончолук азап тарттым. Бутум бир канчага чейин муздап туруп калды. Иштете албай калдым бутумду. Араң чыктым бутумду көтөрүп дейт да. Өлүктү коет экенбиз. Табарак сүрөсүн ичимден окуп жаттым, өлүктү койдук. Себебин сурадым. Бул кандай жигит болгон? Не жигит болгон? Атасы мактап чындыкты айтпашы мүмкүн, башкалардан сурадым. Көрсө бул элдерди алдап, акчасын алып, кайра бербей жүргөн бир жигит экен эле. Ушундай урматтуу мусулман туган. Кээде биз айтып коебуз го, жебеген самсама акча төлөдүм деп. Сиз жегенсиз. Кайсыдыр учурда жегенсиз, бирок акчасын эми төлөп жатасыз да сиз. Бул гана. Ушул. Бирөөлөр айтат, кайсы күнөөм үчүн дейт. Сиз күнөө кылгансыз. Кылбаганыңызды алып эле башыңызга келбейт эле. Бирок себеп кайтар дүйнө, тагдыр бул. Кайсыл күнөөм үчүн деп кайра-кайра айта берет тентегей. Ушундайлар бар. Сиздин күнөөңүз бар, ошондук үчүн келди алып эле. Шума жала алып кетти дейт. Азраилди. Шум эмес, ал өзүнүн ишин, жумушун аткарып жатат. Бирөөнүн өмүрү бүттү, алып кетет да, башка не кылат? Эрте алып кетти, башка алып кетти. Ана ал тууганымды алгандан көрө мени алса бул бойбу, сени дагы алып кетет, шашпай тур. Эртебиз күн сага дагы келет. Айтор биз өзүбүздү жакшы кылып, аруу кылып көрсөткүбүз келе берет. Бирок бардыгы ачык түрдө болгондо, бардык күнөө өзүбүздө экендигин сезип билебиз. Аллах сактасын, кабыр азабынан сактасын. Мени жана бизди угармандарды, бизге дуа кылып жаткандарды, бардыгын Аллах кабыр азабынан өзү сактасын. Иса пайгамбар жолуккан баш. Ал башка дагы Аллах азап бербесин. Дуа кылабыз. Мекендештерибиз ата-энесин жиберет, жакындарын жиберет ажылыкка. Ошого чейинки даярдыктарыбыз дагы өтө жакшы болуш керек да биздики. 4-5 миң доллардын тегереги болуп атса, алына турган сабак дагы ошого жараша болуш керек. Акча маселеси эч нерсе эмес. Ал жерден келгенден кийинки абалыбыз маанилүү да. Ошого чейинки даярдыгыбыз дагы күчтүү болушу керек. Бир дыйкан бар экен. Дыйкан өзүнүн адал эмгеги менен, пешене тери менен жүгөрү эгет, дарбыз эгет, ошолорду сатып, жыйнап акчасын, пешене тери менен тапкан акчасын дос экөө ажылыкка ниет кылышып, чогулушуп, ажылыкка жөнөтөт экен. Эми ал учурда билесиздер, техника жок, поезд жок, төөдөр менен, жылкылар менен, ошентип сапар кылышат экен. Сапар кылат экен, ажылык сапарына, ошол шаарларга, Мадина жактарга жакындайт экен, бир көлмөк булак жакка түшүп, ошол жакта кичине эс алып, ошол жакта даарат алып, эс алышып, намаз окуганча отурушуп,
дагын сапарын улашат экен. Улап кетип жатып баягы дыйкан белинде чарчы менен белине байланган акчасы жок экендигин байкап, эсине түшүп, акча жоголду. Кантебиз эми, не кылабыз? Кайра барсакпы? Эми алып кетсе керек, бирөө эсин тапса керек акча деп өтө сарсана болушуп, кайра келишет экен артына. Баягы жерге келишет экен, адамдар ошол жака түшпөстөн бардыгы таң калган абалда турганын көрүшөт. Шаша-буша келишип, эмне болду десе, бул булак жака түшпөгүлө бир чары кара жылан жүрөт дейт. Баягы адам, дыйкан өтө сестенип окуяга башкача көз караш менен карап, мага эч нерсе болбойт, бул жака мага тиешелүү нерсе бар деп өзү түшөт. Түшкөн учурда жылан аны таныгандай, бир адамдын таныштары чыгып калганда таныгандай, ошол адамдан же үркүп качышка аракет кыласыз. Жаман адам болсо, жакшы адам болсо барып кучактап учурашышка аракет кыласыз да. Баягы таныгандай, таныды, кайра жылан рахмат сага дегендей кылып кайра кайтып кетип калды да. Бул дагы кеткенден кийин барып турган акчасын алды, сүйүндү, кубанды. Албетте алхамдулилла деди. Аллахым жеткиргениңе шүгүр деди. Урматтуу мекендешим, чын дилинен бешене тер менен чогултуп, ажылга ниет кылып акчасы менен келди. Акчасын жоготкон жок. Аллах бир нерсени себепчи кылып коргоп коет. Ал кандай мүлкүңүз болбосун, эгер адалынан бешене тер менен болгон болсо, Аллах сактайт да. Өзүнүн зекет учурда, ихсан үшүрү бардык учурунда так туура арамдан аралашкан эмес. Ошол учурда бул чындыгында өзүңүз да көңүлүңүз тынч болот. Арам нерсе жеп жаткан учурда, арам нерсени кылып жатканда көңүлүңүз дагы тынч болбойт. Билесизби? Ошол учурда сезесиз да, чындап бизди Аллах жаратканын, чындап биз Аллахка кайра кайтуучу экендигибизди, биз Аллахтык экендигибизди, ошол арам нерсени жеп атып көңүлүңүз тынчыбагандыгы, жүрөгүңүз бир капкара нерсе, аппак нерсеге аралашып жаткандыгын, деңизди бир кара аптол булгап жаткандыгын ошол учурда сезесиз да. Булар акчасын алган сүйүнгөн абалда дагы сапарын улашты. Ажылыкка карата. Урматтуу мекендештерим, окуя хикаялардан сабак алышыбыз керек. Бүгүн мал мүлкүбүз сакталсын десек, жоготкон учурубузда бүгүн садака кылабыз дейт да. Бирөөлөр акчасы түшүп калгандан кийин баш көз менен садака дейт. Жок. Ошо жоготконго чейин сиз садака кылганыңызда ал нерсе жоголбойт эле да. Себеби садака бале кырсыктардан сактайт да. Уй багабыз, уй багып койбой багабыз, чоңойгонбуз ошентип. Жаштыгыбыз айылдарда эсесеңиздер кой багып өтө башкача учурларда. Погода, аба ырайы, тоолор, дарактарды үстөмөмөлөр өтө өзгөчөлүк бар бардыгында. Айтор жаштыкта эч ким жамандык менен эстебейт, жакшылык менен эстейт да. Өтө баалуулук күн экендигин, жакшылык күн экендигин кийинчерээк билет. Ушул учурда айтып коюш керек баягы жаш жигиттерге, сүйөмүн, күйөмүн деп жүргөн жаш жигиттерге. Мисалы үчүн 60 жашка чыккан аксакалдар бар, 70-ге чыккан аксакалдар бар. 30-га, 40-га чыккан азыркы адамдар дагы бар да. Ошолордон барып кичине насаат алсаңыз, сиз дагы телефондо сүйлөшкөнсүзбү, мурда не сайттар болгон, ошолор аркылуу кыздар менен сүйлөшкөнсүзбү десеңиз, ал дагы сүйлөшкөнмүн деши мүмкүн. Сүйлөшкөндөр болгон ал учурда дагы. Ал мен сүйлөшкөнмүн, бирок ал учурду өзгөчө эстеймин дейт. Чындыгын айтып берсе, күлүп эстеп берет да. Ал мен ага жазсам, ал мага жооп бербей коюп, мен аны күтүп, кыйналып, сыгылып, ойлонуп, бул неге жооп бербей атат деп, ошол кыз үчүн деп, арзубаган нерсе үчүн деп, азыр эстесем кадимкидей күлөм ошол учурларды дейт. Ошентип айтып берет да. Ошол учурларды эстеп күлөт да, мындайча айтканда. Айтайын дегеним, ошол акыл толот чоңойгон сайын. Жаштык кезде кичине немерек кылып, убактыңды бош нерселерге кетирип койбо дейм да. Мисал үчүн сүйүүгө. Болгону дагы шайтани сүйүүгө. Шайтандан келген сүйүүгө убактыңды теке кетирип койбо деген. Падыша өзүнүн жүрө жолдош вазирлери менен акылмандан вазирин алып алып ууга чыгат экен. Ууда уулап жүрөт экен, ар нерселерди атып бир үңкүргө келип калат.
үңкүргө жакындап кирейин деп жаткан учурда үңкүрдүн оозунда бир чоң жыландын жатканын көрөт. Жылан ышылдап жатат экен, жыланды аскерлердин буйругу менен кичине түртүшөт, кыймылдатышат. Жылан кыймылдаган учурда астынан алтындар көрүнөт. Алтындарды алышат. Падыша жылан дагы жакты, түссү дагы өзгөчө экен, алтындары дагы бар экен. Буну алып кетебиз сарайга деп аскерлерине буйрат. Акылман данышман вазири дагы бунун кереги жок, бул жылан деген нерсе болот, бул жапайы нерсе, баары мүмкүн зыян берип коюшу мүмкүн, кереги жок десе дагы падыша бул сарайга керек, мага жакты деп буйрукту өзгөртпөйт. Ошентип падыша аны сарайга алып келет. Күндүр түндүр азыр дагы жыландар менен жыланды баккан адамдар бар, билсеңиздер, мисалы үчүн жыландан дары даярдагандар бар, ар кандай нерселер бар. Булар дагы сарайга көнүп калат, жылан дагы көнүп калат. Ал жерде кадимкидей сойлоп, кухнясы барбы, баягы жаткан жери барбы, айтор бардыгына кирип чыгып, баягы жылан өзгөчө бир нукка келет да. Падыша уулу болот. Уулу дагы ошол жыланга кучакташып, жылан менен ойноп чоңойот. Кичинекей чоңоюп, жашоого жетер жетпес учурда кылыч кармап ойноп калган учуру баласынын. Ошондой күндөрдүн биринде кылыч ойноп жатып, кылыч кокусунан жыландын дүмүнө тийип, дүмүн кесип кетет. Жылан дагы билесиздер, кээ бир жыландар дүмүн кыймылдатып туруп, андан кийин чагат, анан жылан дегенде эле ар бир адам да коркпойм деген адам дагы бир тиреши мүмкүн. Албетте, чындыгында ошондой. Баягы боюнда баягы аялдар түшүп корксанан, боюнан түшүп калышы дагы мүмкүн жыланды көргөндө. Өзгөчө жылан дегенде коркушат адамдар. Жылан дагы чагат баланы. Бала ошол жерде каза болуп көз жумат. Падыша билет, келип көрөт. Кылыч кесип алгандыгын, ал жердеги болгон окуяларды түшүнөт мындайча эле. Жылан жоголуп кетет. Айтайын деген маселе, урматтуу мусулман бир тууган, окуя ушул жерде бүтөт. Бүгүн биздин ички жан дүйнөбүзгө өзүбүз каалап, өзүбүз каалаган абалыбызда эмнени алып кирип жатабыз. Эмне кирип чыкканына маани беришибиз керек. Оозубуздан мисалы үчүн бир нерсе жейли десек, жөнөкөй эле шаурмабы, жөнөкөй эле толуктун эти грилби жеп, баягыдагы эмне дейт? KFC дейби, ошондой нерселер жеп аткан учурда бирөөлөр бул жебе, арам нерсе болушу мүмкүн деп аксакалдар айтып калса, деп токтоп тур деп. Не кирип чыгып атат ичибизге? Жана ал эмнени пайданы берип туруп, же эмне зыянды берип туруп организмибизге, ички дүйнөбүзгө, жан дүйнөбүзгө, руханиятыбызга эмне пайданы берип, же эмне зыянды берип чыгып кетет? Жанагы жыланга окшоп. Эмне пайда же эмне зыянды берип чыгып кетет? Ошол жагын карашыбыз керек. Биз эгерде биз урматтуу мусулман бир тууган жеп жаткан нерселерибизге маани бербесек, оозубузга ар нерсени тыга берсек, дарыларды тамак жегендей жеп калабыз. Аптекада барбы, дарыларды тамак жегендей жеп калабыз. Эгерде тандап алган жакшысын жебесек. Аллах адал кылган миңдеген түркүмдүү тамактар бар. Арамын издебе. Арамын издеп туруп жейт да бүгүн адамдар. Ошондой адамдар бар. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, эмне пайда берет, эмне зыян берет? Ушул окуяга маселе, тиешелүү маселе дагы үйүңдө эмне бар? Үйүбүздө эмне багып жатабыз? Бүгүн кээ бирөөлөр бар, кыргыздарга дагы көбөгө жугушту баштады ушул нерсе. Өзгөчө бишекте көбөйүштү баштады. Баягы иттерди жетелеп алып, итти жаткан жерге чейин кучактап жатып, итти кадимкидей баласыдай мамиле кылып алган. Итти не деди эле өзү негизи? Үйүнүн ортосунда жатпасын, ит перишелер да коркот андан. Сасык жытыга кирбейт перишелер дагы. Итке шунчалык өзгөчө мамиле. Турушу вирус болсо, канчалык инфекция оорулар менен жүрсө ал, балам кучактаса аны. Ит бул дегени итти өлтүрүп сал, башак кылып сал эмес. Итти өзүнүн шарайтында баягы койлорду кайтарса, башакса, багып караса сонун. Ар тараптан карап көрүшүбүз керек. Маселенин төрт жагынан. Үйүбүз дагы бир жагынан башкача көрүнөт, арт жагынан дагы башкача көрүнөт.
төрт жагына маселени карап көрүп, маселени чечишибиз керек. Албетте, урматтуу Мустамир Туган, жылан дегенде көп ойго батат чындыгында, маселеси күчтүү болот. Албетте, жылан дегенде эске түшүп калды ушул окуя. Жылан тууралуу дагы бир хикая окуя бар. Бир содагер содасы менен жүрүп чөлдө кетип, чөлдө төөсүнүн буту кайрылып сынып, төөсү дагы ошол жерден набут болуп, анан жолдоштор дагы таштап кетип, суулары бар, эми башкалар бар. Содагер айтыр өзү жалгыз калат чөлдө. Чөлдө барат экен, жүрөт, өтө кыйналып, чөлдүн ал жагы да караса чөл, бул жагы да топурак, бул жагы топурак, айтыр өтө кыйналат. Кыйналып сыздап, араң басып келип, биз жерге келип, өзүнүн үшүн жоготот, жыгылат. Асманды карап жатып, эми ажалым ушул жер экен, жеткен жерим ушул экен, Кудайым өзүң кечир, Кудайым өзүң жардам бер, Аллахым өзүң жардам бер деп дуа кылат. Өлүм алдында жатат. Ошол учурда көзүнө көрүнөр абалда бир капкара жылан көрүнөт. Жылан ага жакындап келет. Жакындап келгенде баягы коркуп, өзүн жоготуп, тура калып, жыландан коркуп качышты баштайт. Жылан дагы кубушту баштайт. Кууп бир адыр, эки адыр, дагы үчүнчү адырдан дагы баягы жыландын себеби менен, кууганынын себебинен корккондон качып өтөт. Өткөндөн кийин, шатыр өткөндөн кийин ал жагы булак бар, айыл бар, чөл бүткөн жер экен да. Ал жетейин деген эле негизи. Бирок анын ою, анын өзүнүн сиңирген нерселери аны сындырган болчу да. Аллахтан жардам сурады, Аллах ага жыланды жиберди. Айтайын деген маселе бизге кырсык болуп келет. Ал балким жакшылык болушу мүмкүн, ал артык бизге көрүнбөгөн мейдеген жакшылыктар болушу мүмкүн. Бизге бир көргөн маселе келет, ошол аркылуу бир жакшылыкты бергиси келгендир. Бир жигит, бир хикаяны айтам. Бир жигит, мынандай эч кими жок бир өрөңгө түшүп калат экен деңиздин ортосунда. Мынандай деп коебузбу, тоолуу дейбизби, же банандар өскөн жерби, же пальма дарак өскөн жерби, айтор өрөн. Өрөңгө түшүп калгандан кийин Кудай Тааладан үмүт кылып, Кудайым мен ушул жерде жашайын. Ушул жерде тагдыр кылып, менин тагдырыма жазган экенсиң, ушул жерде жашайын деп, баягы кичинекей дарактардан, шактардан, башкалардан үй курат экен. Эки жакка басат, мынандай бир жерлерге келип баалуу кулайт, баша кылат, ошол жерлерге келип кетип жүрүп, урматтуу мекендештер, ошентип келип кетип жүрүп, үйүнө келсе бир жолу үйү күйүп жатыптыр. Кудайга наалыйт. Эмне үчүн Кудайым, мен араң бир үй курсам, ошону дагы күйдүрүп салдың, өртөп салдың деп. Бардык нерседе жакшылык бар, бардык нерседе хикмат бар. Биз келе жаткан проблеманы жакшылык деп билишибиз керек, урматтуу мекендештерим. Эмне проблема келсе, ал жакшылык, сизге билинбеген өтө көп жакшылыктар бар. Бул нерсеге тарыктын өзү күбө, урматтуу мекендештерим. Баягыдагы наалып, Кудайга наалып, эмне үчүн үй араң үй салдым эле, ушундай өртөп салдың, күйгүзүп салдың десе, ошентип кайгырып, миң ой, миң сарсана, кайгы, муң менен баягы жерде уктайт. Уктап ойгонуп турса, алдынан бир канча адамдар кемеде келип атыптыр. Баягы келгенден кийин сени куткарганы келдик, чыгарганы келдик. Силерди ким айтты, ким чакырды, мен биякта экенимди кантип билдиңер десе, өзүң өрт койдуңбу дейт. Өртүңдү, отту көрүп бул жага келдик, адам бар экенин билдик дейт. Ооба, урматтуу мекендешим, бул жамандык деди. Бирок ал үчүн өтө жакшылык болчу, өтө чоң жакшылык болчу. Буну өзү билди, жана Аллах Таала билип буга жакшылык кылып берди. Бир жигит ушул сыяктуу дагы бир окуя, урматтуу мекендешим, жамандык маселесинде. Жамандык келгенде эмне кылыш керек? Бир жигит чөлдө ичер суусу жок, төөсү качып кетип, бир чөлдө калып калат экен. Баягы үмүтсүздүккө түшүп, эмне кылам деп, айла жок, чара жок, чөлдөн мүмкүнчүлүк жетишинче аракет кылып чыгайын деп, басып келип, бир канча адыр калган учурда ошолдо алсыздыктан үйүш кетип жыгылат экен. Жыгылып мынтип карап жатса, ошол жерде бир чаар жылан, эми ошол чөлдөрдө кобра деген баягы кара өтө уулуу жыландар жатат. Баягы жылан акырын басып келип атыптыр. Сойлоп келип атыптыр. Баягыдан карап ойлонуп миң сарсана менен, Кудайым, жакшына өлгөнгө дагы койбодуң. Чөлдө таштаганың жетпегенде жыланды дагы жөнөттүң деп, акыркы дем күчүн чогултуп, баягы бир эки адырдан өтсө, ал жерде мынандай тоолор, золдор, шаркырап аккан суулар, айыл бар экен. Демек бул түшүндү. Жыланды Кудай Таала аны куткарыш үчүн, белек катары жиберген эди. Ошондуктан, урматтуу мекендештерим, эмне айткым келет? Не проблема келсе, не кайгы маселе проблема келе турган болсо, бул сиз үчүн жакшылык. Албетте бул билген адамга. Ошондуктан ар бир проблеманы жакшылык деп бил, үмүтүңдү чөктүрбө, Раббыңдан эч качан үмүтүңдү үзбө.
жакшылык келеби, проблема келеби, кайсы учур болбосун Кудайга болгон ой жүгүртүүңдү эч качан өзгөртпө.